Эгерде президентибиз кыйшык отуруп, кыйшык теңирин тескери саясат өткөрсө, аны токтото турган күч жок да бизде. Ал эртең эле жетим тоону кытайлыктар жөн эле мындай алып барып туруп өзү өткөрүп берип койсо эмне кылабыз? А жетим тоо деген эмне? Негизги ошонун тегерегинде сөз болуп атат да. Садыр Жапаров да жетим тоonu менен чекесине берип миллиардтай акчаны алып туруп кытайлыктарга берем деген сөзүн уже чыгарып койду да. Жетим тоо деген бул эң аз дегенде 47 миллиард доллардын тегерегинде сөз. Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле дейт. Сенин мындай калыптарыңа жооп бербейт элем. Бирок жалпы эл жана жаштар ишенип алып туура эмес жолго түшүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан чындыкты айтып коеюн. Жетим тоонун лицензиясы эч кандай Кытайларда эмес, 100% биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин колунда турат. Эч бир инвесторду аралаштырбастан эле өмүр бою өзүбүз иштетебиз. Аны иштетүүгө көп акылдын, көп каражаттын кереги жок. Темирдин запасы 500 жылга жетет. Бала чака, небере чөбөрөлөрүбүз улантат. Биздин мамлекетибизди экономикалык кризистен чыгарып кетчү бирден бир булагыбыз ушул. Кумтөр боюнча кийинчерээк сөз болот. Ишенбай Кадырбеков, сага окшогон саткын паракор эмесмин. 2007 жылы сен архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигин жетектеп турганыңда, азыркы менин республикалык штабым жайгашкан имаратты куруп жатканда, ар кайсы шылтоо менен токтотуп, $300 000 пара сураганың эсиңдеби? Мен сага пара бербей, сот аркылуу чечип алганымды унутуп койдуңбу? Бардык жазуу түрүндөгү тапшырмаларың, соттун чечимдери дагы деле сакталып турат. Кийин паракорлук кесибиңди улантып жүрүп камалып кеттиң. Ошондо эле турмуштан сабак алгыдай болдуң эле. Көрсө дагы деле оңолбапсың. Эми бузукулук кылбай, небере жытын жыттап тынч эле үйүңдө олтурбайсыңбы? Сага окшогон бузукуларга жооп бербейин эле дейм. Бирок азыр ушундай кырдаал болуп турат. Анча-мынча түшүнбөгөн элдер сага окшогон бузукуларга ишенип алышат. Ошондуктан жооп берип, чындыкты элге жеткирүү керек. Мындай акмактарга ишенбегиле, эл журт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Ишенбай Кадырбеков сизди жетим тоону Кытайларга берип салды деп жатат дейт. Бул карандай калп нерсе. Жетим тоо бул биздин Кыргызстанда 1 жыл, 10 жыл, 30 жыл эмес, 500 жылга жете турган сырьё бар жетим тоодо. Бул Кыргызстандын жаштардын келечеги, мамлекеттин келечеги десек болот. Мунун 1%-ин дагы эч кимге бербестен буга көп акылдын, көп каражаттын кереги жок. Өзүбүздүн күчүбүз менен иштетсек болот. Аны өзүбүз иштетебиз.